адамдарга бир кайрылуу жасап коеюн дедим башка эле темада. Акыркы күндөрү ушул кээде транспортко чыгып калабыз, өзгөчө мусулмандарга тиешелүү адам акысы деген нерсе бар да. Адам акысы деген нерсе бар. Бүгүнкү күндө биз көпчүлүгүбүз ушул нерсеге маани бербейбиз. Транспортко чыгып кала турган болсоң, маршрутка, автобуска чыгып кала турган болсоң, кээде өзүбүздүн таксырлар эле, сакал кайгон мусулмандар эле, же жолук салынып алгандар, же башкасы эле, жалпы эле кээде музыка коюп алат бирөө. Маршруткага чыксам бирөө Куран коюп алып, орустардын жанына коюп алганда, эми баягы оруска уктурайын дейт да, мындайча мен ниетин түшүнүп атам. Оруска уктурайын дейт. Бирок бул дин тарабынан бул туура эмес. Адам кетип атканда бир жерде, маршруткада кетип атканбызбы, демек ошол пространство бул бардык адамдыкы деген сөз. Сен бирөөнүн тынчын алып аткан болсоң, мисалы үчүн, какого чёрта я должен слушать его разговор, например. Логичный вопрос, когда ты на транспорте едешь. Мен анан кийин айттым да, келип туруп интересоваться кылып айттым, ушу балким мен туура эмес ойлоп атам, балким булар Куран коюп туура кылып атат деп туруп анан устазга чалдым. Устаз, ушул нерсени мен ушундай ойлоп атам, ушул туурабы, туура эмес. Маршруткада музыка койгонго караганда Куран койгон күнөөкөрүрөөк болот деди. Статьясы оорураак. Неге десе, тем более башкы мусулман эместер угуп Куранга болгон жек көрүүсү күчөйөт деди. Мусулмандар ушундай маданиятсыз деп туруп, динге болгон жек көрүүсү күчөйөт. Бунун статьясы музыка койгонго караганда катуураак деди. Ошон үчүн таксырлар транспортко чыгабызбы, экөө биригип алып, эгерде сүйлөй турган болсо, башкалар уга турган болсо, бул алардын хагына кирип атабыз. Алар кечирмейинче Алла кечирбейт. Ошон үчүн бир жерде кетип атабызбы, магазиндеби, коомдук месталарда не кылыш керек? Тынчтыкты сакташ керек. Жада калса үйдө дагы, кээде дагы мен мисалы үчүн кээде уйкум качып, телефон көрүп отурасың да, кээде келинчегиң айтып, мисалы үчүн келинчегиңден ыраазычылык сурап коюшуң керек болот кээде. Эмне үчүн? Ал уктап атат, сен телефон менен сүйлөшүп, бир нерсе видео көрүп атасың. Анын акысына не кылып атабыз биз? Кирип аткан болобуз да. Ошон үчүн ыраазычылык алып коюш керек. Же бөлмөдө чогуу жашап атканда не кылыш керек? Мен сүйлөсөм болобу деп туруп, ошолордун ыраазычылыгын алыш керек. Бул маданияттуулук. Бул маданиятта дагы бар, динде дагы бар. Ошон үчүн бир жерге транспортко чыга турган болсок, адеп менен, мамиле менен исламды көргөзөбүз, урматтуу жамаат. Ошон үчүн ушул нерселерге амал кылалы. Аллах таала бардыгыңыздардан разы болсун. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. Роббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.